Урматтуу кесиптештер, сиздер ар бир окуучуга жогорку деңгээлдеги ой жүгүртүү көндүмдөрүн колдонууга, түрткү берүүчү жана анда берилген суроолорго жооп издөө үчүн текстти терең изилдеп, анын жардамы менен окуганын түшүнүүнү жана өнүктүрүү үчүн кандай шарт түзүү керек экендиги жөнүндө ойлондуңуз беле? Эгер ойлонгон болсоңуз, окурмандардын пикирлеринин тизмеси аталыштагы экинчи стратегияны колдонуу сизге жардам берет. Бул стратегия башталгыч класстын окуучуларына сабак өтүүдө дифференциалдаштырылган мамиле кылууга мүмкүнчүлүк берет. Сабакта окуучулар окууга болгон кызыгууну арттыруучу ар кандай форматтагы тапшырмаларды тандап алууга укуктуу. Мугалим дифференциация үчүн ар кандай варианттарды колдоно алат. Биринчи вариант: окуучуларга окуу көндүмдөрүнүн өнүгүү деңгээлине жараша тексттер же китептер берилет. Текстти же китепти окугандан кийин окуучулар окурмандардын пикирлеринин тизмесинен жеке иш үчүн бир вариантты жана пикирлерди жактоо ыкмасын тандап алышат. Экинчи вариант: окуучулар бир китепти окушат жана окугандан кийин ар бир окуучу окурмандардын пикирлери тизмесинен жеке иштөөнүн бир вариантын жана пикирди жактоо ыкмасынан тандап алат. Үчүнчү вариант: окуучулар бир китепти окушат жана окугандан кийин окуучулар топторго биригишет. Ар бир топ окурмандардын пикирлеринин тизмесинен чыгармачыл иштин бир вариантын жана пикирлерди жактоо ыкмасынан тандап алышат. Эми 3-класста Питер Рейнольдстун Чекит чыгармасы боюнча класстан тышкаркы окуу сабагын көрүңүз. Сабакта мугалим окурмандардын пикирлеринин тизмеси боюнча 3-вариантты колдонгон. Сабактын моделин карап чыгыңыз жана стратегиянын экинчи мазмунун талдаңыз. Окурмандардын пикирлеринин тизмеси. Сабактын моделин видео окуу куралы боюнча жүктөп алсаңыз болот. Балдар, саламатсыңарбы? Мен силерди класстан тышкаркы окуу сабагында көргөнүмө абдан кубанычтамын. Келгиле балдар, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн кийинки ыр саптарын хор менен биргеликте окуп коелу. Кана достор, алгала, шыгыңарды ачкыла, ак шооладай ааламга нуруңарды чачкыла. Балдар, бүгүн биз Питер Рейнольдстун балдар китептеринин автору жана иллюстраторунун китебин чыгармасын окуйбуз. Ал чыгарманын аталышын силер менен биргеликте божомолдоп табабыз. Анда эмесе табышмактын жандырмагын тапканга аракет кылабыз. Табышмакты ким окуп коет? Жолду тосуп, эс алууну сунуштайт табышмак. Бул эмне болду экен? Жолду тосуп, эс алууну сунуштайт. Уйку. Дагы үнүбүздү катуу чыгарабыз. Минута. Жолду тосуп, эс алууну сунуштайт. Дагы жакшылап ойлонуп көргүлөчү балдар. Мен силерге жардам берейин кичине. Бул тыныш белгиси. Чекит. Азаматтар, эң жакшы. Андан кийинки тапшырмага өтөбүз балдар. Демек, бул эмне экен? Чекит экен. Биз бул чыгармадан эмне жөнүндө билебиз? Бул чыгарма эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? Эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Чекит жөнүндө. Жакшы. Анда кандай окуялар болушу мүмкүн? Бул китептин эң башыңкы бети экен, ошон үчүн бул китептин баардыгы тең, бүт беттиги тең, точка деп жазылып турган үчүн ал чекит. Чекит жөнүндө болот экен. Аякта окуй алышы мүмкүн. Чекит кандай пайда болду? Ким аны жаратты? Ал эмне үчүн керек? Каяка коюлат деп ошондой окуялар болушу мүмкүн. Эң сонун, абдан жакшы ойлор айтылды. Биз тексттин аталышын таап алдык. Эми биз текстти окуп бүткөндөн кийин чакан топтордо иштейбиз. Чакан топтордо кандайча иш алып барабыз, жакшылап угуп алабыз. Бул жерде окурмандардын пикирлеринин тизмелери бар. Бул жерде 12 вариант берилген. Ушул 12 варианттын бирөөсүн тандап алабыз. Андан кийин ишти кандайча аткарабыз? Жазуу түрүндө аткарабызбы, же озеки түрдө аткарабызбы, же сахналаштырабызбы? Иштерди аткаруу жолдорун дагы тандап алабыз. Түшүнүктүүбү? Эми китептин мукабасына көз жүгүртөбүз. Бул жерден силер эмнени көрүп турасыңар?
чекитти көрүп атабыз. Дагы эмнени көрүп атабыз? Эмне кылып атат? Бул бала деген эме бизге деген чекитте кант коюшту Үйрөтүп жатат. Үйрөтүп жатат деп ойлоп атасың, А балким ал дубалды боеп аткан чыгар. Кандай деп ойлойсуңар? Болушу мүмкүнбү? Дубалды боешу мүмкүнбү? Мүмкүн, Абдан сонун кызыктуу божомолдорду айттык. Балдар, текстти алдык баарыбыз. Азыр биз аялдамаларга токтоо ыкмасы менен бул текстти окуп чыгабыз. Ар бир топтон 2 бала окуп чыкса болуш керек, Келгиле анда. Биринчи топтон Нуркыз баштай бер. Сүрөт сабагы бүтсө да башчы партадан жылбай отура берди. Ал альбомуна эч нерсе тарткан жок. Мугалим эжеyi келип анын барагына өңүлдү. О, бурганакта калган акаюго, деди ал. Эмнеси күлкүлүү деп күңкүлдөдү башчы. Мен сүрөт тарта албайм. Мугалим жылмайып. Рахмат, Нуркыз. Балдар, мындан ары эмне болот деп ойлойсуңар? Башчы карандашты алып, ак баракка сүрөт тарта баштайт. Ак баракка сүрөт тарта баштайт деп ойлоп атасың, Жакшы. Дагы айта кой, Нуркыз. Точканы тартып коет болуш керек да, ошо кечке тартып отурат болуш керек да, ошон үчүн альбомуна кечке тегерек. Жакшы, эң сонун. Анда Ибрагим улантып окуп кой. Карандаш менен акырын ис салып көрчү, кандай болоорун көрөлүк, деди. Башчы ичке учталган карандашы менен баракты тешип чүдөй чукулду. Мына эжеyi баракты алды да жакшылап карап койду. Баракты кайра башчыга берди да ылдый жагына атыңды жазып койчу, деди. Башчы бир аз ойлоно түштү. Сүрөт тарта албаганым менен атымды эң сонун эле жаза алам. Рахмат. Рахмат. Эң жакшы Исхак. Балдар, кандай окуя болду? Силердин божомолуңар туура келдиби? Кандай окуя болду? Силердин божомолуңар туура келдиби, айткан божомолдоруңар? Мындан ары эмне болушу мүмкүн? Башчы энки жумадагы сүрөт сабагында будан да эжесине будан да жакшы чекит кое алам деп айтты. Абдан жакшы. Анда улантабыз. Нурел. Кийинки жумада башчы сүрөт сабагы болчу. Класска кирип таң калып калды. Эжейинин столунун өйдө жагында өзүнүн тарткан чекити илинип турат. Алтын түстүү кооз рамканын ичинде кичинекей чекит. Мен мындан да сонун чекит тарта алам. Рахмат, Нурел, рахмат. Балдар, мындан ары эмне болот деп ойлойсуңар? Окуя кандай болду? Келгилечи, биринчи окуяны талкуулап алалык. Эмне болду? Биринчи болсо башчы аябай тарта албай көңүлү жаман болду. Анан кийин чекит коем деп баракты айырып салганынан анан кийин өзүнө айтты. Экинчи күнү мен андан да жакшы тарта алам деп мугалим экинчи күнү мугалими классына келип өзүнүн партасын караса болсо жанында болсо жана тешип салган чекити туруптур. Анан кийин айтты, эмиден баштап мен аябай жакшы сүрөт тарта алам деп. Жакшы. Мындан ары окуя кандай уланат? Мен менимче ал эжесинин партасына келип өзүнүн сүрөтүн көргөндөн кийин мен будан да жакшы тарта алам деп акварель краскасын алып дагы чекит тартат деп ойлойм. Дагы чекит тартат деп ойлойм, Азамат. Эң жакшы. Андан ары улантабыз.
Ал буга чейин эч колдонуп көрө элек акварель краскасын ачты да ишке киришти. Көк түс менен сары түстү аралаштырды. Адегенде ал жашыл чекит тартса болоорун түшүндү. Эксперименттин андан ары уланты. Ар кандай түстөгү чекиттерди тартып жатты. Кызыл чекит, сыя көк чекит, сары чекит, көк чекит. Азамат, рахмат. Карлыгач улантабыз. Тарта алам да деп ойлонду ал. Эми фашти чоң баракка чоң кылып калем менен чоң чекиттерди тартуу үчүн боекторду аралаштыра баштады. Тарта элек жатып эле чоң чекиттерди элестетип жатты. Рахмат, Карлыгач. Рахмат. Кандай окуя болду, Зарина? Буга чейин колун жүрө элек акварелди ачып, чекит тарта баштады. Ал ойлодум, мен мындан да жакшы тартам деп тарта баштады дагы. Ал чоң чекитти ойлонду жана баракты алып, чоң чекиттерди куя баштады. Ар кайсы өңдөрдү аралап. Демек тарта элек жатып эле ал чоң чекиттерди эмне кылды? Элестетип жатты. Мындан ары окуя кандай уланат? Эмне болот деп ойлойсуңар? Кана, Мадина. Башчы болсо чоң баракка чоң калем менен тарта баштады. Ошондо ал болсо чоң барагына чоң кылып чекит тартат деп ойлойм. Чоң баракка чоң кылып чекит тартат деп ойлоп атасыңар, Бул силердин божомолуңар. Андан ары окууну улантабыз. Мага азыр Адина окуп берет. Бир нече жумадан кийин мектептеги сүрөт көргөзмөсүндө Вашти тарткан чекиттер өзгөчө кызыктуу жаратты. Вашти бир кичинекей бала аны карап турганын байкады. Рахмат. Азыр Асила бизге окуп берип койсун. Сен чынында эле кыйын сүрөтчү турбайсыңбы, деди ал. Мен да ушундай сүрөт тарта алсам гана. Сен деле тарта аласың, деп жооп берди Вашти ага. Менби? Койсоңчу, ай. Мен жада калса сызгыч менен түз сызыкты да сыза албаймын. Вашти жылмайып балага ак баракты сунду. Рахмат, Асила. Балдар, азыр кандай окуя болду? Бир нече жумадан кийин келатса бир өзүнүн тарткан сүрөтүн көргөзмөдө туруптур. Ошондо Вашти аны көрүп калып, андан кийин аны болсо бир кичинекей бала карап турганын көрдү. Ошондо сен чыныгы эле сүрөтчү турбайсыңбы деп Ваштиге айтат кичинекей бала. Ошондо Вашти эмне деди? Вашти болсо сен деле ушундай сүрөттү тарта аласыңбы деп айтканда, жок, мен мындай сүрөттү тарта албайм. Мен сызгыч менен түз сызыкты дагы тарта албаймын деп айтат. Сонун айтып берди азыр. Эми балдар, мындан ары кандай окуя болот? Мындан ары кандай окуя болот, Зарина? Сызыкты чийип жаткан баланын колу титиреп, кичинекей баланын колу титиреп, Вашти болсо анан титирейтипка жакын келип карап айтат, ылдый жагына өзүңдүн атыңды жазып кой деп. Жакшы. Анда окууну улантабыз, балдар. Экин окууну улантабыз. Вашти жылмайып балага ак баракты сунду. Кана көрөлүчү, сызыкты чийип жаткан баланын колдору титиреп жатты. Вашти эңкейип баракты карады да. Азамат, абдан жакшы. Балдар, кандай окуя болду? Астына өзүңдүн атыңды жазып кой деп айтты. Астыңды жазып кой деди. Бала сүрөт тарта алдыбы? Эмне кылды? Эмне кылды, Асила? Бала болсо сүрөттү тартып жатып, колдору титиреп тарта албай, анан Вашти болсо эңкейип карап, анан атыңды жазып кой деп балага айтты. Балага атыңды жазып кой деп айтты.
Азамат эң жакшы. Акыркы сүйлөмдү окуп коет Нуркыз. Эми ылдый жагына атыңды жазып кой деди. Эң жакшы балдар. Мына биз азыр Рейнольдстун Чекит аттуу чыгармасы менен тааныштык. Китебин окуп чыктык. Эми биз балдар суроолорго жооп бергенге аракет кылып көрөлүк. Бул чыгарма силерге жактыбы? Жакты. Вашти башынан кандай окуяны өткөрдү? Башынан баштап айтабыз. Мадина. Вашти болсо биринчисинде сүрөт тарта албачы. Ошондо ал болсо бир чекитти тартканында ал сүрөтүн болсо бир алтын рамкага салып койгон экен. Эң жакшы. Алтын рамкага эжеи салып койгон экен. Эмне үчүн Вашти сүрөт сабагында тапшырманы аткарган жок? Тексттен далил таап, цитата келтирип, далилдеп беребиз. Эмне үчүн Вашти сүрөт сабагында тапшырманы аткарган жок? Тексттен цитата келтирип, далилде. Нуркыз. Мен сүрөт тарта албайм Деди Вашти. Эң жакшы. Рахмат Нуркыз. Ваштинин бул кылганын мугалим кандай кабыл алды? Тексттен цитата келтирип, далилдегиле. Мугалим эжей келип анын барагын өңүлдү. О быракканга калган ак аюуго деди ал. Эмнеси күлкүлүү деп деди Вашти. Күнкүлдөдү. Вашти дейт. Абдан жакшы. Рахмат Ариет. Мугалим Ваштини сүрөт тартуу процессине тартуу үчүн эмнени ойлоп тапты? Кийинки жумада Вашти сүрөт сабагы болчу. Класска кирип таң калып калды. Эжейинин столунун өйдө жагында өзүнүн тарткан чекити илинип турат. Алтын түстүү кооз рамканын ичине кичинекей чекит. Абдан жакшы. Демек эмне болду? Мугалим Ваштиге ылдый жагына атыңды жазып кой деди. Ылдый жагына атыңды жазып кой деди. Ваштиге сүрөт тартууга эмне түрткү болду? Азыр Нуркыз бизге окуп берди. Демек класска кирип келсе эмнеде илинип турган экен анын чекити? Эжесинин бөлмөсүнө кирип, Ваштинин деген сүрөтү илинип турган. Эң сонун. Демек ошол рамкадагы сүрөт Ваштиге сүрөт тартканга түрткү болду, Бул китептин негизги идеясы эмнеде деп ойлойсуңар? Автор кандай ойду айткысы келди? Каалаган нерседен дагы сүрөт пайда болушу мүмкүн экен. Чекит дагы, сызык дагы койсоң, ал сүрөт деп эсептелинерин айткан. Эми балдар, азыр мен силерге табышмактарды таратамын. Ошол табышмактар менен биз топторго бөлүнөбүз. Биринчи тапшырманы ким окуп коет? Борон чапкын катуу жүрдүбү, же жигит каткырып күлдүбү? Экинчи табышмакты окуп берди бизге. Борон чапкын катуу жүрдүбү, же жигит каткырып күлдүбү? Ушул табышмак кимде бар? Колду көтөрөбүз. Биринчи топко келип отурабыз. Көпүрө сымал саптагы карачы кандай жатканы? Экинчи топко келебиз. Жолду бөгөп кеп курат, тыным алчы деп турат. Үчүнчү топко барабыз. Балдар, ар бирибиз ордубузду таптык, эми топтордо ушул табышмактардын жандырмагын табабыз. Көпүрө сымал саптагы карачы кандай жатканы? Тире, азаматтар. Демек, силердин тобуңардын аты эмне болду? Тире болду. Экинчи, борон чапкын катуу жүрдүбү, же жигит каткырып күлдүбү? Илеп белгиси деп ойлойм. Илеп белгиси деп ойлойсуң. Эң туура, азамат. Демек, бул топ кандай аталды? Эң жакшы. Жолду бөгөп кеп курат, тыным алчы деп турат. Бул эмне? Бул үтүр. Алгач пикир деген эмне экенин эстеп алалык, Пикир деген эмне? Ким билет? Пикир деген бул биздин оюбуздан, биз ойлонгон нерсебизди бул биздин пикирибиз деп ойлосок болот да. Мисалы биз досторубузга бир нерсе бөлүшкөндө
пикириңиз, оюңузду айтасыз да, мен бияка баргым келип атат, же муну кылгым келип атат депчи, ошону пикирип айтасыз оюңузду. Абдан сонун, эң сонун ойду уктук. Анда эмесе экранга көңүл бурабыз тактага, хор менен окуйбуз. Пикир бул окулган нерсеге болгон жеке мамилени чагылдырган чыгармага жазуу жүзүндө жооп берүү. Бизде тактада окуган пикирлердин тизмеси илинип турат. Бул жерде 12 вариант бар. Ушул варианттардын бир топ бирөөсүн гана тандайт. Биринчи, кызыктуу фактылар. Окуган чыгарма боюнча кызыктуу фактыларды жазып бересиңер. Экинчи, сюжеттик чыгарманын сюжеттик линиясы, сызыкчасы, билесиңер, окуянын башы, окуянын ортосу, окуянын чиелениши жана окуянын аягы. Чыгарманын башкы каарманын баяндоо бул 3-чү вариант. 4-чү вариант чыгарманын негизги ою. Бул жерде автор кандай ойду айткысы келген. 6-чы чыгармада болуп жаткан окуяны баяндоо. Кандай окуя болуп жатат, ошону баяндап бересиңер. Жабык суроолорду берүү, жөнөкөй жоопторду берүү. Чыгарманын жанрын аныктоо балдар. Кайра айтып берүүнүн планын түзүү. Каармандарды салыштыруу жана карама каршы коюу. Эки каарманын салыштырсаңар болот. Андан кийин ачык суроолорду коюу. Толук мазмунду камтыган кеңири топторду талап кылган дейт балдар. Эми балдар, бардыгыбыз чогуу топтордо ар бир топ бир вариантын тандайт. Презентация кылуу, аткарган ишти жактоо. Кандай кылып аткарсак болот? Кандай кылып? Ооба. Плакат. Плакатка силер эмне кылсаңар болот? Иллюстрация тартсаңар болот. Туурабы? Сүрөт тартсаңар болот. Жазуу иштерине сүрөттү, баяндоо тексттерин жазсаңар болот. Түшүнүктүүбү? Ошондой эле жазуу иштерине силер синквейн жазсаңар болот. Түшүнүктүүбү? Инсценировка сахналаштырып берсеңер болот экен. Графикалык уюштургучтарга биз баарыбыз билебиз эмнелер кирет? Кластер, анан диаграмма, Вендин диаграммасы. Мисалы, эгерде силер эки каарманды салыштыра турган болсоңор, Вендин диаграммасын пайдалансаңар болот. Эки каармандын окшоштугу, анан эки четине эки каармандын айырмачылыгын жазсаңар болот. Же болбосо өзүңөр демилгелеп каалаган ишти аткарсаңар болот экен. Анда эми силер кандай иштерди аткарасыңар, ошонун жолдорун топтордо кеңешип аныктагыла. Эмнени? Сонун тандап турсуңар, диаграмма кыласыңар анда, Барлашып бүттүңөрбү? Эмне кыла алатасыңар? Иллюстрация тартасыңарбы? Иллюстрация. Анда экинчи жолун тандап турсуңар, Иллюстрация. Беш эмне эле? Өткөн ордун баяндоо, Каякта болуп атат ошол жерде? Муну килеген жерге толтур картадан. Жок, мындай болбойт. Эки адам көрүшү мүмкүн эмес. Эки тарта калсаңар. Баштын жанында эле ал эме туткан болот. Бияка дагы бир эме кыстап койчу эми. Болбойт. Андан көрөк мен чүй коеюн.
бизге бөлүнгөн 15 минут убакыт дагы бүттү. Эми анда топтордун презентацияларын баштайлык. Биринчи топ презентацияңарды алып келгиле. Кармап турасыз, кел. Экинчи топ алып келе берсеңер болот. Кана эмесе, силерден баштайлык, келгиле. Ким жактайт аткарылган ишти? Зарина, Бул биздин 11-чи вариант. Чыгарманын эки карманын салыштыруу. Бул Вашти жана мугалим. Вашти кыз, мугалим кыз, Вашти болсо эркек. Мугалим чоң, а бул Вашти кичинекей. Мугалим акылдуу, бул Вашти акылсыз. Мугалим окутат, бул окуучу. Мугалим сүрөт тартат, бул сүрөт тарта албайт. Мугалимдин эне, бул бала. бала, туура. Мугалим акча табат, бул акча таба албайт. Эң сонун. Мугалим чачы узун, а бунуку кыска. Жакшы, эң сонун. Окшоштуктары экөө тең адам жана апасы бар, атасы бар. Абдан жакшы, кол чабуулар. Эсибизге түйүп алабыз. Жоопторду. Бул жерде балдар тактада чекиттер жайгашкан. Чекиттерди балдар бардыңар презентация кылып бүткөндөн кийин беребиз. Кана, экинчи топ, келгиле. Бул биздин 5-чи вариант. Биякта болсо Вашти турат. Вашти болсо биринчиден өзүнүн альбомун ачып сүрөткө отурган. Анан кийин бул эч нерсени тарта албайт экен. Анан кийин мугалими келип баракты караганда эч нерсеси жок болуп, эч нерсени тартпаптыр. Анан айтты: "Эмнеге сен тарта албайсың?" дегенде, "Мен тарта албайм" деп айтты. Анан кийин биринчи точка чекит коюп көр деди. Анан кийин чекит коюйун деп атканда ушту карандаш менен чекит койду, койгондо барагы айрылып кете жаздады. Анан кийин болсо экинчи күндөрү өзүнүн тип карап, мен болсо чоң чекиттерди койсом болот да, ар кайсы кана сары менен көктү алаштырсам эмне болот деп экинчи күнү боекторун алып келип, чоң барак алып келип бүт баарын боештуруп көрдү. Сары менен көктү боегондо жашыл болуп чыкты. Анан кийин өзүн болсо сүрөт тарткан аябай өзүнө жагып, анан кийин үчүнчү күнү мектепке бара жатса, эшикте анын болсо сүрөттөрү илинип турган болот. Анан аяка адамдар көрүп турган болот. Анан өзүнүн сүрөттөрүн көргөзүп турган, жанына бир бала келип, деп эметет. Анан кийин эмне болду дейт. Мен да ушундай сүрөт тартсам абдан кубанат элем дейт. Анан кийин сен биринчи тартып көр деп барак берет. Барак бергенде мен сиздикиндей кылып тарта албайм, мен линейка менен түз сызгыч менен түз сыза албайм даже дейт. Анан кийин тартып көр дейт. Кылчылдап араң туура эмес тартып коет. Анан кийин алдына өзүңдүн атыңды коюп кой дейт. Алдына өзүңдүн атыңды жазып кой деп кичинекей баланы дагы Вашти шыктандырып аткан экен. Силер 5-чи вариантты тандап бул окуя болуп өткөн ордун баяндап турсуңар. Окуя каякта болуп атат? Окуя болсо мектебинде болуп атат. Мектебинде. Эң жакшы. Макулсуңарбы? Кол чабуулар. 3-чү топтун презентациясын угабыз. Үчүнчү вариант. Чыгарманын башкы каарманын баяндоо. Вашти өнөрлүү, акылдуу, сүрөт тартат, сабак окуйт, тамак ичет. Ваштини эжеи мактап койду. Бала. Эң жакшы. Азаматтар, кол чабуулар.
Балдар, эми биз силердин ишиңерди чогуу баалайбыз. Ар бир топ чыгып презентация кылып берген топту менен чогуу баалайсыңар. Биринчи түстүү чекит сонун ишиңерди токтобой улантыкла. Экинчиси алдыңкы иштердин бири силер биздин ишеничти актадыңар. Кол чабуулар кандай кызыктуу чечим. Мыкты силердин ишиңер бизге көптөгөн сүйүнүч алып келди. Эң мыкты, акылдуу, зээндүү балдарсыңар. Абдан жакшы, биз силер менен сыймыктанабыз. Жакшы иш, биз силерге ишенгенбиз. Кана биринчи топко кайсыны беребиз? Түсүн айтсаңар, мен алып берем. Чекитти биринчи топко. Кол чабуулар кандай кызыктуу чечим. Кайсы чекит менен баалайбыз экинчи топтун ишин? Жашыл чекит менен. Жашыл чекит менен. Эң сонун. Чындыгында эле алдыңкы иштердин бири силер биздин ишеничти актадыңар. Кол чабуулар. Кана үчүнчү топко Көктү беребиз. Зарина, сен өзүңдүн тобуңдун өкүлүсүң да, көк чекит, жакшы иш. Биз силерге ишенгенбиз. Чындыгында эле синквейнди кандай сонун кылып, бир да катасы жок кылып, суп-сулуу кол жазмасы менен жазып беришти. Кол чабуулар. Бул иш тексттен алынган маалыматты иштеп чыгууга жана анын мазмунун жакшыраак түшүнүүгө мүмкүндүк бердиби? Ооба. Тексттен маалыматтарды ала алдыңарбы өзүңөрдүн ишиңерде? Сабакка активдүү катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта баргыла. Урматтуу кесиптештер, силер экинчи стратегия боюнча видео сабакты көрүп, окурмандардын пикирлеринин тизмеси менен таанышып, мугалим жаңы материалды үйрөнүүдө дифференциациялоонун ар кандай ыкмаларын колдонгонун байкадыңыздар. Окутуунун мазмуну боюнча дифференциациялоо, окуу материалын баяндоо усулуна ылайык дифференциациялоо. Бул стратегиянын сиздин класстагы окуучуларга кандай тиешеси бар экендигин карап көрүңүз. Бул стратегия менен иштөөдө сиздин окуучулар кандай кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн? Бул кыйынчылыктарды кантип жоюуга болот? Форумда мугалимдер менен ой бөлүшүңүз.